Эрмек Үмөтов «Eski meçitten ақ көгүчкөндөрү» әңгеме. 1940 жылдын жазы кечеңдеп март айы аяктап калганына карабай, Таластын жогорку чөлкөмүндөгү тоо арасында жайгашкан Кара Чоку айылында күн жылымдабай, карандай суук eelиктеп, элдин колундагы малын мындай кой колхоз менчигиндеги миңдеген майда жандыктар жутка кабылды. Районун жетекчилери чарбалардын активи Таластын төмөнкү аймагында жайгашкан колхоздордон чөп, саманды атка, төөгө артып, тоо арасындагы жайдак таш тоолордо кар туткунда калышкан малчыларга көнө-түнү ташып, жеткирүү түйшүгүндө чапкылап жүрүштү. Ага кабат СССР деген зор өлкөнүн көз көрбөгөн, кулак укпаган тээ алыскы түндүгүндө жаңыдан алуулана баштаган согуш учкуну ушул 60-тан ашпаган котур тамдардан куралган тоо арасындагы комуздун тепкесиндей Кара Чокуга чейин жетип, айылдан жашы жеткен бирин-экин жигиттер фин кармашына жөнөтүлүп, дүйнө алдыда болуучу чоң алааматтын коркунучуна кабылып турган маал эле буга кошул ташыл калай калктын сүрүн качырып, жылына кайталанып, бирде күчөп, бирде тымый түшүп, эл душмандарынын бетин ачуу шылтоосу менен колго илинген билимдүүлөрдү камакка алып, алдын атып артын түрмөгө камап сүргүнгө айдаган зоолу көч замандын учуру болчу. Бейтынчтык өз өкүмүн жүргүзгөн мына ошондой дүрбүлөңдүү күндөрдүн биринде Будённый райондук аткаруу комитетинде инспектордук кызматта иштеген Ахматалы Медетов Кара Чоку айылындагы агасы Үмөт молдонун үйүнө күтүүсүздөн келип калды. Кучак чая көрүшүп, саламдашып, алжай сурашып анан үйгө киришти. Чай үстүндө кеп учугун Ахматалы өзү баштап жиберди. Байке, өзүңүз көрүп турасыз, демейдегидей өз учурунда жаз келип, көк өз учурунда көтөрүлбөй, өзгөчө Будённый районунун аймагындагы чарбалардагы малдын абалы оорлоп кетти. Баарыбызды контордогу жумушту жыйыштыра туруп, ишти жеринен уюштуруп, эл журттан болсо да чөп жем чогултуп, колхоздун менчигиндеги малды колдон келишинче жутка алдырбай сактап калгыла деп өз айылдарыбызга жөнөтүштү. Ал тууралуу өзүнчө сүйлөшөрбүз. Менин сизге айта турган сөзүмдүн төркүнү башкада. Укканымды билгенимде жашырып олтура алчудай эмесмин. Бир-эки айдын аралыгында баягы 1937 жылдагыдай кайрадан камакка алуулар башталчудай болуп турат. Өз көзүм менен көрдүм, тизмеде сиз да жүрөсүз. Мүмкүн бул жак тынчалгыча казак ичине жек жаат көздөп же чүй тарапка тайкелер арасына кетип турарсыз. Ал жагын кабыргаңыз менен кеңешип көрүңүз. Ошондойбу? Жаңы эле эшиктен эниси киргенде жүзүн жылмайып аралап, көңүлү тетик көрүнгөн Үмөт молдонун бул сөздөн кийин ичи сыйрылып, күлүп жайнаган шаттыгы кемей түштү. Башында коймолуу кыргыз топусу жазы, ачык маңдайына коп жарашып, тегерегин азаздап, бырыш издери тордой баштаган нурлуу күлмүндөгөн көздөрү, агыралаган чокчо сакалы толмойшунан келген ак чуумал жүзүнө төп агасынын заматта көңүл кушу басырылып кабагы сустайды. Ал бир саамга унчукпай, дасторкон четинде мандашын жазбастан, тизесин мыжыга кармап отуруп калды. Ахматалы агасына мындай дүрбөлөңдүү жана жагымсыз кабарды төз эле ай буйга келтирбей айта салгандыгына бушаймандана, башын жерге салып, колундагы чайды шорулдата ууртап коюп, күнөөлүүдөй томсоруп, актануунун жолун таппай кыйналып турду. 37-жылы да 3 ай туткундашты. Анан сиздин ишиңиз боюнча 100гө жакын адамды сурадык. Күнөөсүз экенсиз деп бошотушканын өзүң деле билесиң. Эми дагы кайсы айыбым үчүн камаган жатышат? Билбейм, байке. Болгону мындан 1 ай илгери районго жогортодон жашыруун кат келген. Анда араб арабинде жазылган баардык китептерде толук эл арасынан чогултуп алуу тууралуу айтылганын өзүм окуганмын. Бирок бул иш эмнегедир кайра тымып калды. Ахматалы бир азга күймөлүп, дагы бир нерсе айтсамбы айтпасамбы деген кыязда агасына тигиле карап ооз таптап барып унчукпай калды. Үмөт молдо колундагы чынысын тасмал четине кое коюп, анан энисинин ысык чайдан улам тамылжай түшкөн ак саргыл жүзүнө тигиле карады. Ахматалы, айтаар кебиң болсо тартынба. Жашыра турган сөз болсо,
ошол босогудан сыртка чыкпайт. Экөөбүздүн ортобузда эле калат. Байке, жашап турганда эле эч нерсе жок. Өзүңүздүн колуңуздан окуп, минтип кызматка илинип, эл катары өкмөтүбүзгө ак кызматымды өтүп келатам. Бирок бир көзүңө душман болуп турган ушул мезгилде жалгыз эле сиз эмес, баарыбыз НКВДнын аңдуусундабыз. Мени да өз ыктыярың менен башкаларга демилге көрсөтүп, армияга түз эле Фен согушуна барам деп арыз жаз, деп кыйытып айткандар болууда. Макул болбой кичине эле баш чайкап койсоң, мажбурлоого ал түгүл камоого шылтоо табылат. Азыркы абалым ушундай. Эми сиздин ишиңизге байланышкан дагы бир маселе, азыркы тапта жогорку бийлик органдарынан кыргыз алфавитин, колдонуудагы латын тамгасынан орустун кириллица арабине өткөрүү учурунда эл арасында кандай пикирлер бар? Ушундай өзгөрүшкө кимдер каршы, кимдер колдоп жатат? Ошол жагына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Сиз эски мугалим, тарыхчы, санжырачы катары бул мамлекеттик маанилүү иш боюнча эл арасында туура эмес болуп жатат деген пикирди айтып жүрүпсүз. Чынбы байке? Чын. Азыр деле ошондой ойдомун. Ал тууралуу өткөн жылы райондо болгон атайын жыйынга чакырганда деле өз оюмду ошол жерде олтурушкан чоң жетекчилердин көзүнчө ачык айткам. Байке, ошону бекер айткансыз да. Бул бүткүл Советтер Союзу боюнча ишке ашырылуусу зарыл деп Сталин өзү демилгелеп баштаган маселе эмеспи? Анан сиз колдобой койсоңуз эле бул жумуш токтоп калмак беле? Акибай, мени укчу. Үммөт молдо таң калганын жашыра албай кызуулана сөзгө аралашты. Жыйындын алдында ошол эле райондун партия комитеттериндегилер эч кандай кысым болбойт. Сунушуңарды тартынбай жашырбай ачык билдиргиле. Бүгүнкү тапта бул жөн гана долбоор деп ишендиришпеди беле? Байке, эмнеси болсо да ошол жыйын райондогу бир топ билимдүү эл арасында кадыр баркы бар сизге окшогондорго асыртадан коюлган капкан окшоп калды. Эми эмне кыл дейсиң? Үммөт молдо айласы кургандай энисине карап кандай кеңеш берет деген тийде үмүттүү шыбырай сүйлөдү. Билбейм байке. Райкомдун алдына латын арабинен орус тамгасына өтүү маселеси эң туура. Эски мугалим катары партиянын бул багыттагы ишин колдойм деп кат жөнөтсөңүз болобу? Акматалы агасынын айласы кетип, жан дүйнөсүнө кайрадан бүлүк түшкөнүн, анын каны качып бозура түшкөнүн жүзүнөн, эки көзүнүн ортосундагы чийими тереңдеп, ого бетер жилгелене баштаган кабагынан байкады. Үммөт молдо инисинин суроосун жоопсуз калтырып түнөрүп олтуруп калды. Анан бир топтон кийин кебедесинин баштагы жайдары мүнөзү жоголуп, өзү сыяктуу ой басып олтурган инисине кайрылды. Акматалы, туура, ошентсем деле болот. Бирок мени бир жолу камакка алышып, айыбымдын жоктугунан улам айласыз бошоткондор, эми мен аларга эмне деп актансам да өзүлөрүнүн максаттарын аткарышмайынча тынчыбай калды өңдөнүшөт. Өзүң бала кезиңден билесиң, кеңеш өкмөтү орногон күндөн тартып, анын калайык калкка туташ билим берүү демилгесин колдоп, кызыл мугалимдикке өтүп, бир эмес 3 мектеп ачып, бардык күчүмдү өмүрүмдө билим берүүгө жумшадым. Кеңеш өкмөтүнөн ак кызматымды аябай, күнү түнү иш башында болуп, республикалык Консоюздун 1-чи съездинде талашып, тартышып, командачы Будённыйга чейин кат жазып олтуруп, талаастын башындагы Талдыбулакта уй ферма артелинин ордуна кызыл аскерлер үчүн тоо шартында жүрүүгө жарактуу, күч кубаттуу аттардын тукумун өстүрүүчү жылкы заводун түптөп бердим. Дарыгерлер жетишпеген кезде өкмөттөн атайын күбөлүк беришип, эл аралап, калайык калкты үгүттөөгө алып, эмтөөлөрдү жүргүзүүгө катыштым. Өз колумдан жүздөгөн оорулуулар сакайып чыгышты. Аны менен катарлаш элдик оозеги чыгармачылыктын, тарыхый жана санчырачылыктын үлгүлөрүнөн куралган эл журтубуздун миңдеген жылдар ичинде башынан өткөн кубанычтуу да, көйкөйлүү да окуялар топтолгон миңдеген барак тарыхый маалыматтарды чогултуп, өкмөттүн тапшырмасын өз учурунда аткарып бердим. Эми минтип жашым өйдөлөп, ал күчүм мурдагыдай болбой, ден соолугум начарлап калган кезде кайра муш көрсөтүп, камакка алабыз деп коркутуп үркүткөндөрү жанга батып баратат. Кантсе да ак ыйлет бирок сынбайт дейт. Башка келгенин көрөбүз. Айткандарыңыз баары туура байке. Бирок сиз экөөбүздүн колубуздан эмне келет?
Кантседе алфавиттен орус арабине которулушу боюнча оюңуздан кайтсаңыз болор беле? Жок, кеч болуп калды. Айтылган сөз атылган ок менен барабар. Мен канчалык өкмөт алдында актанганым менен өз абиримдин алдында кантип актанам? Эки сүйлөсөм эл ичиндеги кадырым наркым кантет? Анчалык болду, арабтердин отуру алмаштырылышы боюнча өз ой пикиримди да угуп кой Акыбай. Эгер аны туура эмес десең, далилиңди келтир. Сен жаш болсоң да кызматтагы адамсың. Мына алгачкы кыргыз алфавитин мен учурунда жакшы тааныган, кыргыз үчүн канчанын аябай кызматын өтөгөн Ишеналы Арабаев деген азамат араб арабинде 1923-жылы түзүп чыккан. Окуучулар үчүн биринчи алифбе китебин жазып, биз ошол негизде балдарды окуттук. 1924-жылы кыргыз тилиндеги эркин тоо гезитинин биринчи номуру да араб араби менен Ташкенттен басылып чыккан. Анан 1924-жылдан тартып чукулунан латын арабине өттүк. Мурда ликбезден сабатсыздыгын жоюшкан 100 миңдеген адамдар кайрадан сабатсыз болуп калышты. Калай калкты кайрадан латын арабин үйрөтүүгө өттүк. Ал ортодо бүт иш кагаздарынан тартып адабий чыгармалар, китептер латын тамгасында жарык көрүп, калай калктын эзелтиден араб арабинде окуп билим алышкан катмары өтө кыйналуу кысталуу менен латын арабин өздөштүрүштү. Эми 1940-жылдан толук орус арабине өтүү туура деп демилге көтөрүп жатабыз. Кайрадан 100 миңдеген адамдар сабатсыздыкка дуушарланышат. Ал дагы эч нерсе эмес. Эми мурдагы латын арабинде чыккан адабий чыгармаларды орус арабине которууга канча миңдеген теңге каржы керектелет? Ошол эле учурда өз мезгилинде эл арасынан араб арабинин негизинде жазылып чогултулган тарыхый материалдар мындан 100-200 жыл илгери араб арабинде жазылып басмадан чыккан тарыхый китептер окулбай кала берери анык. Мына мен өзүм топтогон өздүк китепканамдагы араб арабиндеги китептерди келечекте бирөөлөр окуй алабы? Демек, бизди чочуган кезде куйругун кесип таштап кете берген кескелтиректен кейпинде өткөн тарыхыбыздан, эзелки тилибизден, дилибизден ажыратуунун эң мыкты жолу, Акыбай, бул кезектеги араби алмаштыруу аркылуу жүрүп жатат. Келечекте мындан 100 жыл өткөн кезде араб арабиндеги китеп көрүнсө эле Куран же дуа китеп катары кабыл алуучу муун өсүп жетилбейт деп ким кепилдик бере алат? Албетте, өзүң айткандай, мен жалгыз өзүм бул араби алмаштыруу ишин токтотуп кала албайм. Бирок алдыдагы болочокто адилет сөздү коркпой, тартынбай айта турган мезгилге келерине ишенем. Ээн бөлмөдө көпкө чейин сыр бөлүшкөн агай ининин кеп сөзү тамам болуп, бир топко ар ким өз ою менен алпурушуп тунжурап отуруп калышты. Сөздү кайрадан Ахмат Аалы баштап жиберди. Молдоке, айланайм байке. Сиздин ой пикириңизге мен толук менен кошулам. Адилет кебиңизди айттыңыз. Мен да анча-мынча түшүнө албай бушайман болуп жүргөн суроолорума толук жооп алгандай болдум. Бирок мындан ары бул сөзүңүздү эл арасына айта бербей сак болсоңуз. Кебиңизди муюп угумуш болуп, эртең эле 10 сөзгө 100 сөздү кошуп, НКВДга жеткирип барчу бакан ооздор тегерегибизде толуп жүрүшөт. Анан байке, эл оозунда айтылып жүргөн Үмөт молдодо бир үйөр жылкынын кунуна келген китептер бар деген кептен улам, мен билгенден сиздин китеп казынаңызга көз арткандарармын. Айрым мыктылар араб арабиндеги басылмаларды опустап алуунун шылтоосу менен баалуу китептериңизди алып кетүүгө далалат кылышы толук ыктымал. Ошондон улам баалуу китептериңизди суук көздөн жашыруу жагында ойлонуп коюңуз. Ошол эле күнү Үмөт молдо өзүнүн короодогу малы чөп чардан каржалып турганына карабай, бир жагынан Ахмат Аалы инисинин башкалар алдында жүзү жарык болушун көздөп, экинчи жагынан айылдаштарына Үмөт молдо өзү баш болуп колхоздун малы үчүн жардам бериптир деген үлгү катары ага бир араба чөп, жемге деп 6 пут арпа берип жөнөттү. Анан үйүндөгү китепканасына кирип, туш-тушка аламандап ала качкан оюн топтоп, бир бүтүмгө келүү үчүн өзүн өзү сабырга чакырды. Эми ал үчүн алдыда камакка алынуучулардын тизмесине киргизилгендиги бир тең болсо,
Андан да ара барыбинде китептердин жыйналып кетүүсү боюнча кабар аны уайымга салды. Өз өмүрүнүн өткөн 40 жыл ичинде тапканын аябай чогулткан миңден ашык ара барыбиндеги китептеринин ар бири канчалык баалуу жана сейрек учуруучу табылбас рухий казына экендигин ал жакшы билчү. Анын ичинде байыркы көк түрктөрдүн тарыхынан тартып 10-кылымдагы чыгыш ойшулдарынын небир укмуш ой берметтери топтолгон мындан 2-3 кылым илгери Стамбулдан, Мисирден, Багдадтан басылып чыккан китептер бар эле. Ал эми эл оозундагы Үмөт Молдодо бир үйүр жылкынын кунуна татырлык китептер бар деген кептин төркүнү китепти баалагандар үчүн чындыкка жакын болгону менен мындан 10 жылчы илгери Казактан алып келген 6 китептен улам эл ичинде жайылып кеткен. Анын жөнү мындай. Карачоклуктар ат менен Түз Ашуу капчык айынын ичиндеги төтө жолду өрдөп чыгып, анча бийик эмес эки белди ашып түшүп, ыкчам жүрсө эт бышымы убакытта Казактын Мерке кыштагына жетип барышчу. Меркеде чоң мал базар болгондон улам карачоклуктар соода сатык иштерин көбүнесе казактар менен жүргүзгөнгө көнүп калышкан. Ошондон улам Үмөт Молдо мал кел сатып соода кылбаса да Меркеге байма-бай көп каттачу. Меркеден ары түз жол менен чүйгө түшүп, солтодогу тайкелерине кайрылып, андан ары өкмөттүн тапшырмасын аткарып, Пишпектен мектептер үчүн китеп дептерлерди куржун көзүнө толтуруп, дуңгандар жашаган айылдарда ачылган биринекин китеп дүкөндөрүнөн өзүнө жаккан басылмаларды сатып алып, Айтор Карачокуга дайыма олжолуу кайтчу. Бул жолда өкмөттүн иш боюнча Пишпекке барып кайтып келатканда тааныш Дуңган Молдонун китеп күркөсүнө кайрылды. Өзүн кызыктырган китеп болбогондон улам кетүүгө камынып калганда Дуңган Молдо кол жаңсап токтотту. Меркеде Насили Түрк Корчу деген менин жакшы таанышым бар. Өткөндө мага кайрылып өтө баалуу эч жерде жок 4-5 китеп бар эле. Сатып бере аласыңбы дегеннен баасын сурасам өтө эле жогору айтты. Алганым жок. Азыр аталыштарын эстесем туура эле сиз сурап жүргөн китептер окшоду. Башкаларга да көрсөтүп жүрдү эле. Мүмкүн сатылып кетти экен, Молдоке, анысын биле албайм. Корчу Молдону Меркедеги дареги боюнча издеп келген Үмөт Молдо эртеси таң атпай анын эшигинин алдында турду. Ичке киришти. Корчу Молдо алгач мурда кийин тааныш болбогондон улам Үмөт Молдонун айткан саламын сууз кабыл алып, анын үстү башына сынагандай көз тигип, үн катпай, андан сөз күткөндөй суроолуу карап турду. Аны байкаган Үмөт Молдо өзү үзүктөп, Дуңган Молдонун саламын айтып, сөздүн дугун китептерге бурганда гана тигинин жүзү ачыла күлүмсүрөп, башын ийкегилеп, олтуралы дегендей төрдө салынган көрпө төшөктөрдү колун ускап көрсөтүп, өзү үйдүн төркү бөлмөсүнө лепилдеп жүрөдү. Корчу Молдо ак матага арчындала байланган чоң түйүнчөктү Үмөт Молдого жакын койду да, анын оролгон учтарын акырын жазып, биринин үстүнө бири катар коюлган чоң жана калың китептерди анын алдына жая көрүңүз дегендей ишаратын билдирди да, Молдоке, алдыңыздагы китептер өтө сейрек учуруучу баалуу китептер. Мүмкүн бул китептерди Орто Азия чөлкөмүндө азыркы саатта экөөбүздүн гана көзүбүз көрүп турат. Булар учурунда басмадан ар бири 20-30 нускадан гана чыгарылган. Ошолордун 5-өсү мына бүгүн сиздин колуңузда. Корчу Молдо айтпаса деле өзүнүн бет алдында турганы сырты кызыл булгаары менен капталган 1650-жылы Стамбулдан басылып чыккан ариптери алтын жалатылып жазылган Куран китеби экен. Андан кийинки узун туурасы кеминде 1,5 метрден кем эмес, ар биринин калыңдыгы бир сөөмчөлүк келген китептердин бири Стамбулдан 1800-жылы басылган Көк түрктөр тарыхы, экинчиси жалпы адамзат тарыхы экен. Алардын астындагы эки китеп ошол эле Стамбул шаарынан 1820-жылы басылган Абу Ибн Синонун даргерлик илиминин китеби аттуу эмгектеринин толук жыйнагы экендигин китептин калың күрөң булгаардан жасалган мукабасын ачкан эле Үмөт Молдо жаз эмдебей тааныды. Корчу Молдо дагы бир китепти Үмөт Молдонун алдына койду. Бул жалпы чыгыш ойшулдарынын сөз берметтери, философиялык трактаттары.
Байкоомдо китептин баркын аркын мыкты билген апсына алымадан окшоп калдың. Кызыуың артса муну да карап көр. Анан ал жанатаан бери бүт ынтаасын коюп, алдындагы китептерден көзүн айрый албай улам барактап коюп, жүзү тамылжып, үнсүз, сөзсүз, рух ааламына кошо куюлуп, эрип кетчүдөй болуп, рахатка батып отурган коногуна астыртадан көз тигип, өз эркине койду. Ортодон бир эт бышым убакыт өтүп, акыры соодалашуу учуру келди. Үмөтмолдо китептерди окуп олтуруп, баалуулугун, маани маңызын жана сапатын өз ичинен эсептеп көрүп, сатып алууга чарк чамасы таптакыр жетпей тургандыгына ынанып турду. Кантсе да Корчу молдонун өз оозунан баасын уккусу келди. Мейманым, бул китептер менин чоң атамдын атасынан калган үй бүлөлүк, атадан балага өтүп келаткан мурасы эле. Өз учурунда ал киши Стамбулдагы эң ири китеп дүкөнүнүн кожоюну болуптур. Кийин уулуна соода саттык аркылуу байланышып калган Байчубак деген казак досунун кызы Айбийке чоң апабызды алып бериптир. Чоң атам Жалалды атасы ошол кездеги мыкты диний окуу жайынан бири болгон Египет университетинен окутуп, ал кийин 1870-жылдары Түрк султанатынын жеке медресесинде башкы аалым болуп иштеп турган экен. Жалал чоң атабыз экинчи аял алам десе, казак чоң апабыз Айбийке көмбөй чатак чыгарат. Ошондон улам 15 жаштагы менин атам Тумарды ээрчитип, 1 жылдан кийин кайтып келем деп шылтоо айтып, чоң апам Олуй атадагы атасынын үйүнө баса бериптир. Келининин кетип жатканынан кабар алган чоң атам Озал Корчу ага өзү келип жолугуп, 10 кадак нукура алтын акча менен бирге ушул китептерди берип, менден неберелериме белек болсун. Булар билим, илимдин каухарлары. Кийин непадам кайрылып Стамбулга келе албай калсаңар, мына бу алтын акчалар бачым эле жок болот. Ал эми бул китептерди сактап коюп, учур келгенде баасын келтирсе, неберелерим өз ата конушун, туугандарын таап келишет деп дайындаган экен. Жашырганда эмне? Атамды түрк мамлекети менен жашыруун байланышың бар деп кайра камап, суракка ала беришип акыры өткөн жыл түрмөдөн көз өттү. Буга чейин бизге Түркияга каттоого уруксат бербеген кеңеш өкмөтү жакында өз жерибизге кетүүгө макулдугун ырастады. Бизге уруксат берүүсү арсар эле, кантсе да тиги жактагы бир туугандарыбыздын аракети болду окшойт. Мына ошондой зарылдыктан улам бул китептерди сатканы олтурам. Улам бир китепти кармалап бууруна басып колунан чыгаргысы келбей отурган Үмөт молдо Корчу түрккө карап үнүн паас чыгарып, өкүнгөндөй шуурай сүйлөдү. Молдоке, чынымды айтсам, мен мындай баалуу китептерди сатып алууга алым келбейт. Түшүнөм, алың келбесин көрүп турам. Корчу молдо ороктой кон койгон мурдунун алдындагы күдүрөйүп өскөлөң тарткан агыралаган мурдун сылап, төпсүз кудуктай чүңүрөйгөн оттуу көздөрү менен Үмөт молдого беттеп жылмая сүйлөдү. Кызык саман, мен бул китептерди сатып алгыла деп сыр билге тааныш көп адамдарга кайрылдым. Акчалуулар китептин баалуулуктарына түшүнүшпөйт. Баасын айтсаң бүргөдөй секиришет. Китептердин актан аркын, баркын билип, аны түшүнгөндөрдүн сизге окшоп сатып алууга чамалары чектелүү. Өкмөт билсе, тыюу салынган китептер экен деп шылтоого шыноо табышып, бекер эле тартып алчудай. Мен үй бүлөмдү алып тезирээк Түркияга кетишим керек. Китептин баркын түшүнгөн адамдын колуна тийсе деген тилегим бар эле, төп келгендей көрүндү. Ошондуктан болуптур молдоке, мен кымбат сурабайын. Колуңуздан актылай акча тыйыныңыз жок болгону менен мал келиңиз бардыр. Ушул алдыңызда турган 6 китеп үчүн 2 семиз жылкы бериңиз. Союп сатып каржы кылып алармын. Ушуга макул болсоңуз китеп сиздики. Үмөт молдо алдында турган китептер үчүн 4 жылкы сураса деле макул эле. Дене башы дүрүлдөп, чекесинен сиркелене тер чыгып, ичинен келмесин айтып ал сүйүнүп кетти. Кубанганын билдирбөөгө аракет жасап калбаат турду. Анан 2 семиз жылкыны азыр эле Корчу түрктүн короосуна байлап кете тургансып, кыйыктанбай, мен макулмун деп ага колун сунду. Экөөсү алакан алмаштыра кол алышып, бир саамга силкилдетише убада бекитишти.
Үмөт молдо Корчу Түрктүн 2 жылкыны эшигимдин алдына алып келип байлап берди. Анан китептерди алып кет деген сунушуна макул болбоду. Мен кеткенден кийин убадасын бузуп, китептерди башка бирөөлөргө берип жиберсе кантем деп ойлоду ал. Корчу Түркте мурда тааныш билиш болбогон чоочун бирөөнүн сөзүнө ишине бербей, китептерин колунан чыгаргысы келбей турду. Анан ал китептерди бооруна басып, түйүнчөктүн боосун колунан чыгарбай, түзүлгөн кырдаалдан канткенде жол табууну ойлонуп, тамылжыган жүзүндөгү борчуктап, жагылды яккан терин улам бет аарчысы менен сүртө салып, сүзүшчүдөй бет маңдайлаша турган Үмөт молдого мындай сунушун айтты. Ошончолук эле китептерди колуңуздан чыгаргыңыз келбей турса, деди терезенин көзүнөн ат казыкта байланып турган Үмөт молдонун атын өзүнө кол жаңсап көрсөтүп. Анда тиги атыңызды артылган курчундагы буюм тайымдар менен бирге таштаңыз да жөнөй бериңиз. Айлыбыз жакын экен. 2 жылкыны алып бат эле келип каларсыз. Үмөт молдого да Корчу Түрктүн ушул сунушу туура көрүндү. Короого чыгып атынын ээрин алып жайдактап, жанында алып жүргөн жемден аттын жем баштыгына салып башына илди. Анан атты сугарып, чөп жарын качан беришин Корчунун уулуна табыштап, бир топ эле салмактуу 6 ките оролуп, арчындала байланган ак матаны жонуна көтөрүп шашкеде жолго чыкты. Дал ошол күнү таңында Карачокудан 20 чакырым жогору жайгашкан Караккул айылынан ыдырыс улакчы баштаган 5 жигит күтүрөтө бир үйүр жылкыны Меркенин базарына айдап жөнөшкөн. Алардын максаты көкбөрүгө ат чабышка жарактуу мыкты аттар болсо, аларды бейлерге айырып баштап алып, же сатып акча кылып келүү эле. Бирге өсүп, бирге чоңоюшкан алдуу күчтүү 6 жигиттин чогуу жүрүшүнүн да жөнү бар. Мал кылкылдаган чоң базарга киргенде, сак сактап өзүңө өзүң тың болбосоң, уюшкан алдамчылар, чоң муштум зөөкүрлөр көп кездешет. Ай буйга келтирбей алып барган малыңды жетелей качкандар да жок эмес. Андайда туш-туштан жабалактап, бири-бирине жөлөк таяк боло тургандар бирдикте үндөрүн бек чыгарып, камчыларын үйрүү кармап, ат үстүнөн алып барган малына көзөмөлдү катуу жүргүзгөндөргө эч ким даап кол сала албайт. Каалагандай соодаңды жүргүзүп, айлыңа аман кайтасың. Ал түгүл кээде базардан тоо таянып жалгыз жарым келаткандарды да казактын айрым тентек балдары опузулашып, шотол деп шылтоолошуп, акча тыйынынан өөнөп бутап алган учурлар кездеше калат. Бул жолу да базарды беттеп, жылкы айдагандардын башындагы ыдырыстын көзүнө улам бир таштын далдаасына жашынып, эмнегедир эч кимге көрүнгүсү келбегендей түр көрсөтүп, жонундагы ак түйүнчөгү алыстан бирде бар, бирде жок болуп булактаган бирөөнүн карааны алардын алдын тоскон уурулардын бири сыяктады. Жанындагы жигиттерге даяр тургула дегендей белги берип, өзү атынын башын өрдү көздөй буруп, уда камчы басып, такымындагы кыска союлун ээрдин кашына такап, оңтойлуу кармап тигине беттеп чаап жөнөдү. Анан ал ак түйүнчөктүү кишиге жашынып олтурган жалтаңдын үстү жагындагы кырдан куюла түшүп, "Сен кимсиң? Токто, токто!" деп ач кыйкырык менен жете келди. Ал киши жонундагы түйүнчөгүн жерге кое салып, ордунан туруп, адыраңдап, аттын үстүндө кыйкырык салып, өзүнөн окчонураак турган ыдырыска угуза сүйлөдү. "Баатыр, мен бул Карачокулук Үмөт молдо дегенмин. Өзүң кимсиң?" Ыдырыс аттын үстүнөн учуп түшкөндөй болду. Атын жетелеп тиги кишиге жакындай берип, башын жерге салып, уялганын жашыра албай, күлкү аралаш салам айтып жиберди да, анан шашыла: "Кокуй, молдо экенсизби? Кайдан жүрөсүз? Алдыңыздагы атыңыз кайда? Деги тынччылыкпы?" Ал суроо үстүнө суроо узатып, түйүнчөгүн эми жонунан алдына алып баладай кучактап отурган Үмөт молдого жакын келип таңкала карап, чекесиндеги терин башындагы малакайынын сырты менен шыпырып салып, үстү жалпак борчук ташка көчүк басып олтура калды. Анан жайдарлана сөзүн улады: "Базардан үйдөгү бала чакага кийимге чалган окшойсуз. Эми алдагыңызды көтөрүп, жөө жалаңдап, Карачокуга качан жетесиз?" "Ыдырыс, бул кийим кечек эмес, китептер." "Китептер дегениңиз кандай?"
эч кимде жок табылбаган баалуу китептер. Ушундай да болобу Молдоке? Андан ары сөз уланбай калды. Жылкыларды кайрып коюшкан калган жигиттер да Үмөт молдо менен Ыдырыс олтурган жалтаңдын алдына жете келишти. Салам айтышып, алжай сурашып жайланып отурушту. Анан ушул жерден чогуу түштөнүп алуу үчүн Үмөт молдону тегеректей орун алышты. Жолго даярдап алышкан тамактарын ортого коюшуп, коозунун бышкан этинен устукандап, кол чаныштагы кымыздан жан көкөрлөрүнө толтуруп жиберишип, өзлөрү да шапашып, курсактын камын көрүшүп, Үмөт молдого да урмат сыйларын жасашып, көңүлдүү олтурушту. Дасторкон четиндеги кеп арасынан сөзүн угуп кайрадан бая Ыдырыс баштап барып токтоп калган Үмөт молдонун алдындагы ак матага урулган баалуу китептер жөнүндө бурулду. Үмөт молдо жарпы жазыла барбалактап колундагы 6 китепти жигиттерге жазып көрсөтүп, корчу түрк менен болгон окуяны айтып берип олтурду. Анан сиз ушул 6 китеп үчүн 2 семиз жылкы берем деп макул болдуңузбу? Ыдырыс Үмөт молдонун сөзүнө анча ишине бербегендей баш чайкап, корчу молдо аны каратып туруп алдап алгандай кабагы түйүлө баштады. Ыдырысты колдоп башкалары да Үмөт молдонун 6 китеп үчүн 2 жылкы берем деп, атын барымтага калтырып, жөө жалаңдап келаткандыгын, анын апендилиги катар көрүшүп, ачык эле ошондой кантип болсун дешип шылдыңга алгандай шыбырларынын күчөшү ага анча жага берген жок. Түшүндүргөнүнө карабастан китептерге көңүл салып маани беришпей, эртеңки болуучу соода сатыктары тууралуу майда сөздөргө кире баштаган жигиттерди өз жолуна салып, өзү да эртелеп сапарын улоону көздөгөн Үмөт молдо жигиттерге кайрылды. Батырлар, тамак ашыңардан ооз тегизип, мага улуу киши катары сый урмат көрсөткөнүңөргө ыраазымын. Убакытты непадан өлтүрбөй, силер да эртеңки боло турган соодаңарга шашылгыла. Мен да жолго чыгайын. Молдоке, бизди биртикке айырлап күтө туруңуз. Сөзүбүз бар эле. Анан сизди өзүбүз коштоп узатып коебуз. Ыдырыс атына минип жатып, Үмөт молдого карап өтүнүчүн билдире сырдуу жылмайып, тигинде ат үстүндө күтүп турушкан жолдошторун көздөй жөнөй берди. Үмөт молдо күткөн убакыт узарып бараткандан улам ордунан туруп, ак мата түйүнчөгүн жонуна салып, жөнөй баштаганда Ыдырыс жетип келди. Молдоке, бизди кечирип коюңуз. Колуңуздагы китептерге биз сиздин көзүңүз, акылыңыз менен кароого, билимибиз жетпегенден улам туура эмес сүйлөп, осолдук келтирип алдык. Тиги жигиттер да абдан кейип калышты. Ошондон улам макул көрсөңүз, биз мындай бүтүмгө келдик. Азыр биз менен бирге артка меркиге кайтыңыз. Сиз үчүн мингениңизге ат даяр. Эртең менен эрте корчу молдо биздин бир үйүр жылкынын ичинен өзүнө жаккан экөөсүн тандап алсын. Сиз китептериңизди алып, атыңызды минип, куржунуңузду артынып, беймарал кара чокуга жөнөй бересиз. Кийин шартыңыз келген учурда бул 2 жылкынын ордун айылдан толтуруп коерсуз. Кудай тилегиңерди берсин. Ыраазымын батырлар. Үмөт молдо жигиттер алдына тарткан аттын үзөңгүсүнө бут салды. Андан бери 10 жылдан ашуу убакыт өтүп кетиптир. Бүгүн Акматалы иниси келип кеткенден кийин Үмөт молдо китепканасында өзүнө канча билим, илим берип, жан дүйнөсүн бийиктетип, көптү үйрөтүп, ченемсиз ырахат тартуулаган баягы 6 китепти барактап олтуруп, өткөн ошол күндөрдү эстеди. Жанагы Үмөт молдодо бир үйүр жылкынын баасына келген китептер бар деген сөз да ошондон кийин эл арасына желдей тараган. Дегингиси Үмөт молдо өтө китепкөй адам болгон. Кайсы жерге барса да өзү менен кошо бир куржун көзү толо китеп салып жүргөн. Китепти барктап, нарктап, өз колу менен териден ийилеп, кынабын келтире тигип, ага булгарыдан атайын тыш жасаган. А киши жакшы китеп жан жолдош менен барабар. Окусаң рухуңду тазартып, акыл үйрөтөт, окубасаң тынчыңды албай, сабыр тутуп текчеңде тура берет, деп көп айтчу. Кейде байбичеси Анапия, молдо, китеп чөп чаар эле чогулта бересиң, же буларың бала чакага тамак аш, кийим кече болуп бербесе, андан көрө өрүшүңдү толтуруп мал багып, эл катарынан калбай жашасак болбойбу? Деп наалып да калчу. Анда Үмөт молдо, китеп түшүнгөн адамга байлыктын байлыгы, ал кылымдан кылымды аттап, балдарыбыз акыл эстүү, тирик караак чыгып,
Bilim-bilimge bet koyuşsa kollarındağı şamçırak bolor. Örüş tolğun malın bir kışkı jutta jokkalanıp, jaşuğu opu olboydu. Aç kursak toyunat, jırtık bütölet. Bilimdүү adam akırı muratına jidet. Keybe kempir, dep sorutup koyçu. Oşondan ulan boldu ki alıskı saparda 2-3 aylap jürüp kelgende bir attın jügü jalan kitepleri boluçu. Ümet Molda'nın turak çayı özünün meçitine tuştaş, Karajoldun boyuna beyek jerge salınıp, eç dışı aktalıp, öz mezgilinde oşol ayıldağı жаңы tipte salıngan birden bir tam bolgan. Ona oşol uydun eң törkü bölmesinden arı gözde aynek terezesi jok karangı bölmöge alıp kürçü eşik bar. Andan girip, kayra ıldıy tepkişler menen düşsöňüz, beyikteki 2,5 uzun turası 5 metrçelik kelgen bölmöge tuş bolasız. Aynek terezeleri jok bolsa da, jer tölö içi kadimkidey jarık bolup, kitep okuga bol oturgan şola jer tölönün üstünden düşüp durça. Körsö jer tölödön tamdın üstüne çeyin 4 burçtu, diametre 1 metrçelik mur çıkarılıp, anın üstüne aynektelgen ramka kön çığır çakka jan susu doktoy turganday jan tayınkı bektilip, Adamın mordun 4 tarafına üstü jağынан kayra jer tölönün şıvına çeyin көзгүлөрдүн tilgileri karşı terş koyulgan. Gündün jarığı tanayıl mor arqulu көзgü tilgilerine çağılışıp jer tölöge düşüp, kitep okuga жазууга tolluk mümkündük beredi. Bul jer Ümet Molda'nın kitapxanasıla. Kitapxananın jer payına taktay töşölüp, sırt alıp, taza karmalgan. Anın üstüne şırdak, ala kiyiz, jumşak, jer töşöktөр salıngan, mamık kuş жазdıklar koyulgan, kitapxananın burçunda koldan жазılgan aynектүү jıgaç şkaf turgan. Anda kalem saptardın türlörü, ar türkün tüstögü sıya kuyulgan kiçineki bötölkülөр iriyetimine jinalgan. Ümet Molda jerge maldaş dokunup olturup, aldındağı butları kıska tegerek жазı stolga ööktö alıp жазgan. Kitepti atayın qoz kitep koyguçlarga koyup, şaşılbay kıraatın keltire önün çıgarıp okugan. Eң negizgisi, oşol kezdegi opurtaldуу zamandan çuusынан kaçıp, jer astına kurgan özünün jım jırttık, beykuttuk ornogon kitapxanasında Ümet Molda ar taraptan çoğultup kelgen kol жазмаларын, kiteplerin bülbül jangan şamnın jarıgında günü-tünü olturup riýetli keltirip, жазуучулuk, çıgarmaçılık menen alektenip, jan düýnösүn beýikletip, ruh rahatyny istegen. Agası Ümet Molda menen jolukkandan 2 ay ötpöy 1940-njy ýylyň may aýynda Akmataly Medetov Fin soğuşuna öz demilgesi menen suranyp jönöp ketdi. Al kийинки 1941-nji ýyl başdylgan alamat uluu atamekendik soğuşka Belarusiýa aýmagynda kapitan askerlik çininde batalyonyň saýasy jedekçisi bolup katyşyp, erdik üçin medalini alıp, 1942-nji ýyly Stalingraddan aldyndaky katuu salkylaşуулardyn birinde daýynsyz getdi. Ümet Molda 1940-njy ýylyň oktyabr aýynda Kayradan kamakka alınıp 3 yılga kesilip, 1943 ýyly sentyabr aýynda aktalıp, boşun oruna sanaluu kündür kalganda Moldovanovka türmesinde 60 ýaş kuragynda düýnüden gaýtdy. Ümet Molda kamalgandan bir juma ötüp ötpöy, üýündögi özlük kitapxanasyny tolugy menen alıp ketүү üçin tintүү jürgüzülüp, kelgen NKVD-nyň hyzmatkerleri algyçynyň sandykdagy 100 çakty barak kol жазmalary jana 20-ga jakyn kiteplerinden başka eş nerse taba alyşpay, bir jylça el arasynda suramjylap jürüp, tynçyp kalyşdy. Oşentip al кезде Ümet Molda'nın minge çukul bağluu kitepleri jana miňdegen barak taryhy izilдөөлөрü, sanjyralary topdulgan kitapxanasy kaýda ekendigi belgisiz kala berdi. 1965-nji ýyldan may aýy. Partiýanyň Talas raýonduk komitetiniň kezektegi bürosunun keňeşmesi ötüp jatdy. Raykomnyň birinji katçysy Kumar Sokenov stoldun çetinde turgan göz aýnegin bet agarçysy menen 2-3 syra aýyrla sürtüp tazalap, anan murdunun üstüne şaşlybay kondurdu da, aldyndagy kızıl papkadan bir barak kagazda alıp çygyp, bir sapta özü menen katar tizileyip oturuşkan büro müçelerini oğuza bak süýledi. Büro jynynyň gün tartibindegi kezektegi masele
Кыргызстан Компартиясынын кезектеги март пленумунун чечимдерин ишке ашыруу максатында райондун айылдарындагы мечиттерди бузуп, ага тиешелүү жерлерде калай калкка огород катары пайдаланууга бөлүп берүү жөнүндө. Биринчи катчы кагаздан башын көтөрүп бир саамга токтолуп калды да, тегерегиндегилердин шыбырын, залда отургандардын арасынан кобурашкандарды тынчсандыруу аракетинде колундагы ручкасынын арты менен столду тык-тык уруп сөзүн улады. Жолдоштор, өзүңөргө белгилүү, КПСС БКнын өткөн жылдын декабрь, Кыргызстан КП БКсынын быйылкы март пленумунда ушул кезге чейин бузулбай, элди эмгектенүүдөн алаксытып, калайык калктын намаз окууга, эски ырым-жырым каада салттык жосундарды аткарууга үндөгөн мечиттерди, чиркөөлөрдү бузуп, жерлерин айдоо аянттарына айландырып, же элге огород катары бөлүп берүү боюнча чечим кабыл алынган. Бул да болсо жогорку бийлик башында турган Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын эл журт үчүн көргөн камкордугу деп түшүнүшүбүз керек. Бул маселе боюнча билдирүү жасоо үчүн партиянын райондук комитетинин пропаганда жана агитация бөлүмүнүн башчысы Сонун Жээнтаевага сөз берилет. Жолдоштор, менин билдирүүм кыскача эле. Райондо 38 айыл бар. Анда 1955 жылга чейин 32 мечит бар болгон. Бүгүнкү күнгө карата алардын 22си Орду түбү менен талкаланып жок кылынган. Калган 10 мечиттин 4-өсү райондук керек-жарак коомуна өткөрүлүп берилип, айылдык дүкөн жана склад катары пайдаланылууда. 6 колхоздордун менчигине берилип, 3-өсү дан эгиндерин сактоочу кампа, 3-өсү мал багылуучу сарайларга айландырылган. Суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Демилгени кайрадан биринчи катчы өзүнө ала коюп, отургандарга кайрыла күлүмсүрөп үн катты. Бул маселе боюнча ишибиз жакшы турбайбы? Партиянын тапшырмасын биз мурда эле билгендей аткарып койгон экенбиз. Менин оюмча жанагы дүкөн, кампа, мал сарайларга айландырылган мечиттерди да тезинен түп орду менен бузуп салышыбыз керек. Ошондо 100% жогорку органдардын көрсөтмөлөрүн аткарган болобуз. Кана, кимде кандай суроолор бар? Күн тартибиндеги маселени колдоп сүйлөөчүлөр болсо, андан да жакшы. Биринчи катчы тегерегиндегилерге сыдыра көз жүгүртүп, залда отургандарга ормойо карап бир саамга тымый түштү. Бюро мүчөлөрүнөн эч ким дап сөз сүйлөбөй, баары башын жерге салып, алдыларындагы кагаздарды окумуш болушуп, шүк олтуруп калышты. Аңгыча, менин айта турган сөзүм да, суроом да бар, деп чыккан үндү көзү менен кубалай, улам мурдунун кайкысынан шыпырла берген көз айнегин оңдуна тагынган биринчи катчы залды үлүрөйө карады. Иш көп, убакыт аз. Кыска сүйлөп сурооңузду бериңиз. Мен Самат Жетигенов, райондук газетанын кабарчысымын. Урматтуу Кумар Сукенович, алыскы 1940 жылдардан тартып дүкөн, кампа, ал түгөл мал сарайларга айланып калган мечиттерди таптагыр талкалаштын канчалык кажети бар? Алар элди кантип иштен алаксытышат? Ырым-жырым, салт санааны мындай кой, калай калкты кантип намаз окууга чакырышат? Тескерисинче, мечит аты өчсө да, калай калкка имарат катары кызматын көрсөтүп жатпайбы? Мисалы, Үмөт Молдонун 1940 жылдардан бери айылдык дүкөн болуп келаткан заң кайган мечитинин имаратын жер менен жексен кылуунун канчалык зарылчылыгы бар? Мен билгенден ал мечит дүкөнгө азыр сатуучу болуп иштөөгө чочулашып барбай жатышат экен. Ал жагы айтпаса да түшүнүктүү. Анда аны айылдык китепкана же жергиликтүү музейге айландырып койсо болбойбу? Азырда сыры кетсе да сыны кетпеген архитектуралык жагынан алганда кооз жана бекем имарат. Суроом, Сервантестин Дон Кихот сымал эбак иштебей калган эски тегирмендин барасы менен кармашкандай болбой, анда имараттарды талкалап бузбай койсок болбойбу? Зал гүлдөп, теге жигиттин сөзүн жактагандар да, жактырбагандар да шыбырап күбүрөшүп, эки тарапка бөлүнө түшкөнү дароо байкалды. Биринчи катчы бүргө чаккандай ордунан ыргып турду. Жүзү кара көк тартып, мурдунун үстүндөгү көз айнегин ала коюп, кайра кие коюп, оозуна сөз келбей алдастай түштү.
Бюро мүчөлөрүнүн катарында олтурган райондук милициянын начальниги да биринчини колдоп ордунан тура калды. «Ай жигит!» деп биринчи катчы өнүнүн болушунча кыйкыра сүйлөдү. Сөзүн кайталап: «Ай жигит! Партия сага эмне? Дон Кихот болуп калдыбы? Азыр ушул бир сөзүң үчүн камалып кетесиң. Абайлап оозуңа карап сүйлөгүн. Москва баарын көрүп турат. Биз жанында туруп билбегенде, жогортон партия билип, муну жаса, аны жаса деп үйрөтүп алдыга жетелейт. Ошондуктан жанагы Үмөт Молдонукун баш кылып калган 9 мечитти бир ай ичинде бузуп, айдоо аянтын айландырып, жогорку партиялык органдарга отчет берүүгө милдеттүүбүз. Ал эми тиги жигитти эртең райкомго чакыргылачы, ышын көбөп сүйлөшүп коелу. Сен да кошо кел». Ал өзүнүн катарында какайып биринчи катчынын оозун карап турган милициянын начальнигине кайрылып, сөмөйүн сая бурк этти. Биринчи катчынын жаалы күчөгөндөн күчөдө. Салаңдаган жаак эттери бүлкүлдөп, артка таралган сыйдаң чачы төгүлүп, көзүн жаба берип, ачуусун баса албай, кызматкерлеринин тезинен кабинетине келишин буйруп, бюронун жыйынына шаша-буша танапис жарыялады да залдан чыга жөнөдү. Чындыгында эле Үмөт Молдонун Кара Чокку айылындагы мечити өз учурунда эл оозуна алынып калган Талас чөлкөмүндөгү кооз жана жарашыктуу салынган имараттардын бири эле. Долбоордо көрсөтүлгөндөй, мечиттин жерден шыбына чейинки бийиктиги 6 метр, узун туурасы 10 метрден квадрат түрүндө курулган. Үстү бийик чатырланып, чүй тараптагы орус үйлөрдүн тибинде тунуке менен жабылган. Мечиттин алдына арчадан, карагайдан кооздолуп чабылган, уюм чийим түшүрүлгөн 6 жыгач колонна коюлуп, аларды аралап барып анан мечиттин ичине кирүүчү баштан аяк чыгыш орнаменттери түшүрүлгөн бийиктиги 3 метрчелик эки жакка ачылуучу чоң каалганы көрүүгө болор эле. Мечиттин эшик алты көгүш жалпак таштар кынапталып түшүрүлгөн теп-тегиз аянтты түзүп, эки капталы 1 метрчелик бийиктиктеги өтө кооз тургузулган таш тубалдар менен курчалып турчу. Мечиттин артында анчалык деле чоң эмес жапсыра таш тубал менен курчалган бакчасы, алды жагында устаканасы бар болчу. Өзгөчө мечиттин бакчасында не бир сонун бактарактар алыстан келаткан адамдын көз жоосун алып түпүйүп, мечитти жашыл аалам курчап тургандай көрүнчү. Мечит өз учурунда жаңы турмуш айылынын куту, сыймыгы жана бардык салт сана ырым-жырымдар өтүүчү ыйык жайына айланган. Кыз-келиндер мечиттен жанынан ыйба кылып жүгүнүп өтүшсө, эркектер алакан жайып бата кылып, ага урмат сый көрсөтүшүп андан ары сапарымлашкан. Ошентип кичинекей айылдын, кичинекей мечитти өз мезгилинде ошол айылдын ыйман борборуна айланып, элдин ынтымагынын, биримдигинин ат казыгы болуп турган. Бирок Кеңеш өкмөтү күчүнө кирип колхоздор уюшулуп, денге каршы кызыл чоктуу саясат көч алган 1940-жылдан тартып мечиттин кунары кете баштады. Мечиттин ээси Үмөт Молдо камалып кеткен күндөн тартып ал кароосуз калды. Күндөрдүн биринде айыл элине мечиттин эшиги бузулуп, белгисиз бирөөлөр жай намаздарга чейин уурдап кеткендиги жөнүндө денени дүркүрөткөн кабар тарады. Андан 2-3 күн өтпөй, кечке маал мечиттин жанына 2 бульдозер келип токтоду. Аларды айдап келишкен орус жигиттер мечитти тегерете карап чыгышты. Райондон келген өкүлдөр менен бирге өзлөрүнчө бир топ сүйлөшүп турушту да, тракторларын кайра артка кайрып айдаган боюнча кетишти. Кыскасы, мечит бузулбай калды. Райондогулардын чечими боюнча эми ага айылдык дүкөндү көчүрүп киришти. Албетте, атканага айланып же трактордун кас таманынын алдында талкаланып калгандан көрө элге кызмат көрсөтүү артыгыраак эмеспи? Алгачкы айларда арактан башка азык-түлүк сатылса да, айылдын эли журту кары жашы үчүн мечиттин босогосун дүкөн катары аттуу бир топ кыйындыкка турду. Жыл айланбай оорунун азабынан жумушун таштаган дүкөнчүнүн ордуна жаңысы келди. Келер менен соодадан киреше аз түшөт экен деген шылтоо менен арак, виного мечит дүкөнүнүн текчелерин толтуруп таштады. Арак келген алгачкы күндөрдө алармандар ичкиликти ал жерден түшпөй, чөнтөктөрүнө салып кетип жатышса, кийинчерээк
Tigi dükkönçü menen koşulup magazinin içinden ele stakan kagıştırууну baştaştı. Oşentip 2-3 yıl ötpöy meýçit aty unutuldu, gülдөp turgan meşittin bagy kuurap, kurgak söngökter eme arak içүү üçin kelişkenderden at kazıgyn aýlandy. Bir gezde janынан ötüp baratyp tazim kılıp, jügünüp ötüşken kız-kelinler meçitти ıyık tutuşup, karandan imenişken jigitler eme dükön içinden şaraktaşıp mas külküler eski meçittin duvaldarın jaňyrtçy boldu. Murda ayıl içinde jaşlar uyuşturgan jorolordo bozo, kımız içilse, altı bakan selkinçek tebilip ırırdalıp bilenip şaң bolsa, jaňy turmuşdan jaňy dükönçüsü meçit dükөнгө aragap gelip sattıra başlagan günden tartıp, ayıldın adep ahlagına, uluu keçүүnün biri-birine bolgan syý urmatyna, abirine doo getip, ıyman sürülüp anın ordun mankurttuktun kara gölgösü kaptadı. Akırı 1965-nji ýylyň жазында partiýanyň Talas raýonduk komitetiniň bürosunun toktomunun negizinde meşitin imaratyn tübi ordu menen jok kılıw üçin türtküşdүү jana çapçygyşdуу şaýmandar bar gürüldegen kuwattуу traktorlar kaýradan eski meçitde tegerekdey toktoşdy. Joon trostor kudumele adam koluna salıngan zoolu sımal meçitin altındağı koz dolup oyum düşürülgen joon arça kolonnalarga baýlandy. Traktorlar kök tütünün burk asmanga bürküşüp, güç menen tarta baştaştı. Bir gezde kıçırap davuş çığbanan meçittin çatırlarının bet aldındağı bir ıptası şalak kuladı. Meçittin kaptalcına artkı duvaldarının burçları joondugu 1 metrege jakyn somdolup kırlary çıgarılgan çuluk karagaylar menen turguzulup, ortalarına tö kirpiçler koyulgan eken, oşonton ulam duvaldy traktordun çapçıgışlarına uçtuu lom temirlerdi balaşıp, urgulap jatıp araň teşip çygyşdy da, trostordu meçitin artındağı burçlarına koyulgan çuluk karagaylarga imire baylaşıp, traktorlar göç menen bulka baştaşdy. Trostor çıtırap, dolgonup kas tamandu traktorlar bir ordundan jylalşpay kürkürep, bir saatça talkalooçulарды waraga salıp, çekelerinden terin şıpırtdı. Akırı güç jeňdi. Eski meçitten tuş-tuştan kere tartılgan duvaldары, jaşosunun akırkı demin çıgarganday tulkusundan göktü közdöy burk etkize koyu çaң bürküp jüberip, kıçırap adam kulak murda eç ukpagan bir ukmuş çapayı doğuş koştup gü eti vurap düştü. Sapırılgan çaң menen aralaş, jardanıp karap turgandardın aldında kiçine key kuyun jaraldı. Al ötö tezlik menen çoňoýup, tigil uragan duvaldan göterilgen çaңdy oga beter sapırıp kirdi. Aha koşul taşıl uyasынан kapısынан çoçu uçup çıkkan sansız appak kögüçkönдөр kökkö göterilip meçitin üstündeki asmandy jap kaldı. Alar ulam biyiktep köp mekindikke kümüştögen kanatlarını kakkıla uçup jönüşdü. Hanan aradan biraz wagt ötüp, çaң basırlı bayrımdar köz kışıklarındagı jaşın sürtüp, köpçülügü öz içinden gelmesini aytıp, jardanıp karap turuşkan kara çokuluktar anın bari kögüçkönü mesele kiteplerden baraktar ekendigen bu taltılarına asmandan gölgüp kagazlar düşü baştaganda gana bilişdi. Bir kezektegi Ümet Molda'nın aytkany tuura geldi. Araba evinde sulu жазылган kiteplerden tegerekti akka bölögen yüzdögön miңdеген barakların hiç kim eňilip jerden alganga da bay çoçulap turuşdu. Orus damgasına toğluk menen ötüp, araba evi ateistlerden kızıl çoğuna kaktalıp, anı menen жазылган kiteptin bari dua, sykır, Kur'an kitepleri katары kalayık kalktın can dünyösüne şıkap kirgizilip durgan çakta, bu taldılarında uşul azır tüpkü ata babalarının tarıхы, halardın gelecek rupaktar üçün kaltırgan narktuu akılman osiyattары, jakşılıkka mündöwçü filosofiyalık oy bermetteri jatkandığın mankurttukka karay güç menen jetelengen karapayım adamдар kaydan düşünüssün? Bir gana adam arı-beri çurkap, özünün halsızlığına, argasızlığına kuyup, çekesinden koyulgan derin közünden sala akkan jaşı aralaşıp,
appak sakalının uçundan tamçılap, jaş baladay murdun şu tartıp, bırış baskan kara toru жүzünün kürmesinin jengi menen ulam sürtüp koyup, oğuzundan gelmesin düşürüböy baraktardı tutam kılıp çoğultup жүрdü. Al meçittin sopusu Turusbek karıya Görse Ümet molda kamalar altında öz kitapxanasın kantkende saktap kaluunun ayla malın oylanıp, akırı meçitine alıp gelip jaşırgan eken. Meçitten şıvı menen bir salar jıgaçlarının aralarına kitaptırdı jiyip, anan su ötpös mataga vurup, anın üstünden kayra jegin bilgisbey tegiz taktaylar menen bastırıp, jış mıgurup bektiptir. Çatırga çıkkan adam üstüne juka toprak dögülgen taktaydı basıp жүрüp, but aldında minge jakın kitaptar jatkanын kaydan duysun. Al eme kuyun uçurgan mingdegen baraktar dağile uyasına jakındagan kündün kızgıldım nuruna çagılışıp, ulan biyikke köterilip, kanat bütüp can kirgendey asman terengine singip barattı. Alardın arasında Kuday süygen mingdegen pendelerden bilimine bilim, akılına akıl koşup, adamların ruhun kurçutup, aldığa umtuluğa, köptü biliüge jana taanuğa çakırıp, öçpös mayaktay jarıgın çaçıp, te jerin tüvendöy görüngen İstanbul'dan geçen min çakırım aşuu aşıp, jol basıp tağdırdın buyruğu menen Ümet moldanın koluna tiygen, beri uyur jılkının kununa tatırlık, birok, Mintep zamandın kızıl çoktu boronuna kavulgan bayağı 6 kitapten ah kögüçkön kaylangan basız baraktar da var ele.